Ой, салам балдар. Сарайымды жыйнайын дедим эле. Баарын ордуна коюш керек. О, бул ракетканы бултурдан бери издеп атпаймынбы? Ого, менин лыжам. Бүгүн бир ойноп келбесем, а мунун баарын кийин жыйнап алам. Буларды кайра тыгып коеюн. Эмне күлүп атасыңар? Дагы доспуз деп коюшат. Актан, сен жардам берип деле койсоң болмок. Түртүп койчу. Карагыла. Такай, азыр лыжа тепчү мезгил эмес. Жайында теп албайсың. Кышты күтүш керек. Актан, бул жерден сен жаңылдың. Абдан чоң муздар болот, мөңгүлөр. Алар жайында да эрибейт. Бир убактарда ал жердин кургак бөлүгүнүн жарымын каптап турчу. О, мен муздору жөнүндө билем. Ал убакта менин туугандарым мамонттар тоңуп жок болушкан. Каяктан сага тууган болуп жүрөт алар? Эми мен деле алар сыяктуу чоң, күчтүү, түктүмүн да. Азыркы сүрөттө түндүк уюл дегени агаюлар. Кандай сонун? Ошол жакка барып келсек, Анын эмнеси бар экен? Бул деген супер-пупер эң кыйын планшет да. Бекем кармагыла. Мессага! Кандай сонун! Яхо! Үйүбүзгө кайталы. Карагылачы! Саламатсызбы, аю? Салам, балакайлар. Бул жерде кандай жүрөсүңөр? Мурун жакшыраак болчу. Ал эми азыр мөңгүлөр ээрип, үйүбүз кичирейип баратат. Менин бул жерде жашаган жаныбар досторум көп. Бирок климаттын өзгөрүүсүнөн алар кетип калышты. Биз гана агаюлар калдык. А эмнеге? Ошон үчүн кайгырып атасыңарбы? Жок. Бул жерде мурун муздар агып турчу. Ал эми азыр алардын баары ээрип, биз муздарды кайык катары колдон албай калдык. Ошондуктан кайгырып атабыз. Эгер дагы жылыса, үйсүз калабыз да жок болобуз. Ой, андай болбош керек. Бул абалды кантип оңдосо болот? Эсиңердеби? Аман байке бизге планетабыздын бир катмарын чоңойтуп жаткан көмүр кычкыл газы жөнүндө айтып берди эле го. Эң туура. Дал ошол үчүн ысып баратат. Ооба, муну глобалдык климаттын жылышы дейт. Силердин көмүр кычкыл газыңар үчүн биздин мөңгүлөрүбүз ээрип атат. Жакында жашаган жерибизден айрылабыз. А бизде Японияда мөңгүлөрдүн ээришинен океандын деңгээли көтөрүлүп жатат. Сел алышы мүмкүн. А Кыргызстанда мөңгүлөр тусуз суунун сактоочусу. Эгерде алар ээрип кетсе, ичкенге суубуз калбай калат. Ой, абдан кооптуу го. Бул абалды өзгөртүү керек. Туура. Өзүбүздүн айылыбыздан баштайбыз. Шашылгыла. Бизге конокко дагы келгиле. Бирок жылуураак кийинип алгыла. Сөзсүз. Жакшы калыңыз. Кем, өткөндө Аман байке көргөзгөндөй, көмүр кычкыл газы жөнүндө көргөзө аласыңбы? Албетте. Ар бир жазда силердин ата-энеңер жемиштерди күнөсканага отургузушат. Ал жер жылуураак, ошондуктан жемиштер батыраак бышат. Биздин жердин да ушундай ичке катмары бар. Бизди ашыкча суук жана жылуулуктан сактайт. Бирок СО2 деген көмүр кычкыл газы бар.
Адамдардын айынан ал чоңоюп баратат. Анан ал ошол катмарды калыңдатып жатат. Ошондуктан мөңгүлөр ээрип атат. Биз эмне кылышыбыз керек? От жакпай кышында суукта отура бермек белек. Баары туура эле. Муну ойлонуп жасаш керек. Бирок сендей эмес. А мен эмне? Мончодой кылып ысытып аласың да, анан терезелердин баарын ачып алып. Мен экинчи антпейм. Мен мурун көмүр кычкыл газы менен климаттын өзгөрүүсү жөнүндө билген эмесмин да. Анан дагы биз былтыр үйүбүздү жылуулаганбыз. Азыр эми үйүбүз жылуу. Отту да азыраак жагып калдык. Машинелер дагы көмүр кычкыл газын көп чыгарышат. Ошондуктан биздикилер машинада эмес, поезд менен автобуска жүрүүнү тандашат. Айылда өзүбүздүн автобусубуз болсо, А мен билем эмне кылышты. Актан, чоң энеңди көрүп келейин деп жатам. Барасыңбы мени менен? Эмне менен? Машина менен? Жөө алыс го. Менде сунуш бар. Кеттик велосипед менен. Жолдон бир нерсе айтып берем. Ой, дүкөнгө барып май алганды унутуп калыптырмын. Азыр барып келем. апаке, эшикте аба ырайы сонун болуп турат. Жүрү, жөө басып келебиз. Жакын эле го. А мен жолдон бир нерсе айтып берем. Салам, кошуналар. Саламатсызбы? Урматтуу Керемет айылынын тургундары, балдардын жана ата-энелердин көптөгөн арызы менен силердин айылыңарга маршруттук автобус жүргүзүлөт. Ура! Балдар, силер дагы агайыларды сактап калууга салым кошо аласыңар.